ушундай удобрение 30 адамга 10 литрден ошондо 300 литр жөн эле бекер берет экен. Себеби бул торту иштетип көргүлө дейт да. Бул Кыргызстанда жаңы тортордон негизделген, бирок бул нерсени мен көп түшүнбөйм деп бүгүн устаттын жанына келдим. Каратам айтты, Абдыкадыр, бул өтө сонун нерсе. Анткени биз торт менен ишешебиз. Бул ушул торттун сыгылган сок экен да. Майы деп коебуз. каймагы. Кадыр, мен сага 2 сөз менен айтайынчы. Бул азыкты удобрениени даярдаш үчүн 3000 жыл керек. Болбосо 5000 жыл. Бул торту низинный торттон алат да. Ылдыйкы катмарданчы торт. 10 метр да. Торттун калыңдыгычы. Ошонун 5 метри верховой деп эсептелет. Ошонун 2 метри промежуточный да. Ылдыйкы 4 метри низинный торт деп коет. Булар баягы толугу менен чирип, болгон, бүткөн азыктардын баары баягындай сиңирип түйүнө түшкөн. Анын даяр болуш үчүн бир 5000 жыл керек да. Анан ошондон алып туруп, анын дагы каймагын сыгышат да. Сок кылып, жидкий кылып. Жана мында ар кандай аюулар да болушу мүмкүн. Жаныбарлар болушу мүмкүн. Мен огородума аюудун нересин берем да. Аюунун каны төгүлгөн деп. Ооба. Андыктан достор, короче, ушул 30 культурасы бар адамдар. Мисалы, кимдир голубика, кукуруз өстүрөсүзбү, алмабы, билбейм, эмне культура болбосун, хвойный жештиресизби, балдардын номерин калтырам. Биоторт деп колдонуп көрүңүздөр. Эгер сиз буга чейин ошо колдонгон болсоңуздар, мага, пожалуйста, жазып коюңуздар. Абдыкадыр результаты болгон, тигиндей мындай деген өтө жакшы товар, бирок по-любому биз колдонгон адамдардан натыйжасын көргүбүз келип атат. Эгер колдонгондор болсо байланыш чыгыңыздар, жок биз колдонуп көрөлү десеңиздер, бекер. Ар бир адам 10 литрден мына ушундай идиштен достор болгону 30 адам алсаңыздар болот. Байланышасыздар. Биоторт бул жакта Саша, балдарга номерлерин жазып коем. Бул Кара Балтада. Атак Кыргызстан боюнча жөн эле телефон менен байланышып келип алып кете бересиздер. Пока сатыкка чыга элек, бааларыны пока тактаган жокпуз. От души колдонуп көрөсүздөр. Силер менен Фазенда Кыргызстанда мындай био органикадан жетиштирилген нерселер көбөйө берсин. Кстати, бул 100% натуральный дейбизби, эко дейбизби, био дейбизби? Ошондой нерсе, эко.